Каныбек Абдусайытович, эми сиз экөөбүз жакындан жакшы таанышыпсыз. Жаңы ишиңизде ийгиликтер коштоп турсун. Мунугу баяндама боюнча суроо берейин. Авариялык мектептер деп 17 мектепти көргөзүп атасыңар да, ошонун ичинен Ош областындагы 2 мектеп авариялык мектеп экен. Кайсы мектепти айтып бере аласызбы? Ал тизме курулуш агенттигинде экен, мен азыр конкреттүү цифраны гана билем, азыр кире электин. Эмегечи. Ош облусу боюнча Өзгөн районундагы Кысык Алма мектеби 17 мектептин ичинен бирөөсү. Экинчисичи? Экинчиси Төрөшев, коммунизм Алай районундагы коммунизм айылындагы Төрөшев атындагы мектеп. Мен ишенбейм, ушу Кыргызстанда 17 эле мектеп авариялык абалда дегенде. Кыргызстанда мектептердин жарымысы авариялык абалда. Мына силер өзүңөрдүн отчетуңарда берип атасыңар. Карап көрсөңүздөр, биз өкмөт, силер бизге жөнөттүңөр да фракция. Кыргызстандагы авариялык мектептер 17 атасыңар, анан кайтып ошол барактын экинчи барагында мектептердеги авариялык абар 2017-жылы 193 мектепти атасыңар. Биз кайсысына ишенебиз? Чына Ысқылмович, мен неме өтүп коеюн, сиз айткандай бизде ошол бүгүнкү күндө Билим берүү министрлиги тарабынан 17-жылы 193 мектепти аварийинде берген бизге. Мунун ичинен 166-сы жаңы курулушка муктаж, 18 мектеп капиталдык ремонттоп түзөө иштерине муктаж болчу. Бүгүнкү күндө ошол 166-нын ичинен 15 мектепти биз Сабат өнүктүрүү фондунун эсебинен каржылануучу 27 мектептин ичине киргизгенбиз. 3 мектептин курулушу бүгүн башка каражаттардын эсебинен бүткөрүлдү. 5 мектептин курулушу биз тарабынан бүткөрүлдү. Жалпысынан бүгүнкү күндө 73 мектептин долбоорлук жана курулуш иштери биз тарабынан жүргүзүлүп жатат. Дагы эле сиз айткандай бүгүнкү күндө 70 объект, анын 64 мектеп, 2 спорт зал, 2 бала бакчасы болуп туруп бүгүн курулушка муктаж туруп атат. Сиз айткан туура айтып атасыз. Бул маселе 17 деген жөн эле жанагы агенттикке билим берүү министрлигинен илинип калыптыр. Ошол боюнча Түшүнүктүү. Нары кетпей эле коюңуз. Нар жагы менен жакшы элем. Эми ушу кандай критерийлер менен аныктап чыктыңар да, ушу 17 мектепти? Бул жанагы контейнер деңгээлине жетип калган мектептерби 17-тен? 17 негизинен бул жерден бизде 2010-жылы атайын ЮНИСЕФтин жардамы менен билим берүү министрлиги биздин Кыргызстанда болгон 2200дөн ашык мектептердин баардыгын ошолордун жардамы менен монитор көтөрүп чыккан да. Ошонун базасынан алынган данныйлар. Ошол жерде кайсы Түшүнүктүү, бул билим берүү министрлиги эмес, даже УКСтик эмес, бул ЮНИСЕФтин маалыматын берип атасыңар да, так маалыматты бере алган жоксуңар. Мен сизге бир нерсени айтайын. Былтыр да козгогон. Биз мына Эльвира Жыргалбековна билет, Жанар Кубанычевич билет. Биз Чоң Алайга барганбыз. Ошол жерде Ачык суу деген айыл бар. Аяка өмүрүндө министр барбаса керек. Ошол мектептин сыртынан карасаң ичи көрүнөт, ичинен карасаң сырты көрүнөт. Ал авариялык мектеп. Ал эмне үчүн бул тизмеде жок? Же ал жакта депутат жок болгон үчүн бул тизмеде жок бул? Биз кирип көрдүк, ар бир класста бирден буржуйка. Илгери Союздун убагында чабандар койлор козу салып койбосун деп буржуйка койчу. Азыр балдар буржуйка менен окуп атат. Андыктан Каныбек Абдусайытович, мен сизден суранам. Ушу Чоң Алайга барып мектептерин баарын өзүңүз көрүп келсеңиз, анан Чаткал деген бар. Анан Актала деген бар. Мына ушул 3 чакан райондон бир дагы депутаты жок, жогорку кеңеште өкүлү жок. Мына ошолордун мектептеринин жарымысы авариялык абалда. Мына Чаткалга да барып келгенбиз. Эльвира Жыргалбековна билет. Көрдүк, мектептин артын жыгач менен тиреп коюптур. Кулабасын деп. Анан силер 17 мектепти атпайсыңарбы? Ким ишенет? Мен эми баягы билген намазың оку дейт, мен өзүм негизги маселени айтайын. Мына окуу куралдары боюнча. Окуу куралдары боюнча министрден кызматтан кетиштин негизги себептеринин бири болгон. Генеральная прокуратура выявила нарушение при закупке адаптированных российских учебников деп 3 сентябрда чыкты. Бул тендер болчу. Мына ушул жаатында 10 күндөн бери башкы прокуратура эмне иш кылдыңыздар? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Башкы прокуратуранын 11-чи башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Акназаров. Негизи жакыныраак койсоңуз микрофонду, жакшы болот. 2019-жылы билим берүү органдарында 140-тан ашык текшерүүлөр жүргүзүлгөн. Билим берүү министрлигинде быйыл да текшерүүлөр жүргүзүлүп, алардын катарында 3 факт ЕРПП катталган. Бул китептерди жана телевизорлор сатып алуу
боюнча тендерлердин текшерүүсүнүн жыйынтыгы менен мисалы естествознанияны 5 класска жана географияны 6 класска деген китептерин сатып алуу тендерлери боюнча 32 миллион сомдук зыян аныкталып 2019 жылдын февраль айында РПП катталган. Дагы бир факт, бул 5 класска англис тили сабагы боюнча 5 класска деген китептин 15 миллион сомдук тендери текшерилип, бул жерде да мыйзам бузуулар аныкталып, бул факт дагы РПП катталып бүгүнкү күндө мамлекеттик коопсуздук кызматында тергелүүдө. Мындан сырткары 1-2 класстарга ылайыкталган математика сабагы боюнча китептерди сатып алуу тендери. Залкарбек Каримжанович, мен сиздин сөзүңүздү бөлүп коем, кечиресиз. Мен сизден аны сураган жокмун. Мен 3 сентябрдагы башкы прокуратура тарабынан аныкталган китеп сатып алуудагы өзүңүздөр буну чыгардыңыздар сайтка. Генеральная прокуратура выявила нарушение при закупке деп. Бул Россиялык окумуштуу Моронун математика китеби 90 миллион сомдук тендер жөнүндө болуп атат. Рыскелди Чынбекович, бул факта текшерилип 90 миллион 969 миң сомдук тендер, бул математиканын 1-2 класстарына ылайыкташтырылган китептерин сатып алуу фактысы башкы прокуратура тарабынан сунуш берилген, Билим берүү министрлигине бүгүнкү күндө каралууда. Силер Билим берүү министрлигине сунуш берген жоксуңар. Силер Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүнө сунуш бердиңиздер дагы бул тендерди карап чыгуу боюнча неме алыңар. А эмне үчүн кылмыш ишин козгогон жоксуңар? Бул жерде мындай болуп атат да. Бул китептерди сатып алууга тендер жарыяланат. А басып чыгарууга тендер жарыяланат. Бул китептерди даярдап койду. Моро деген математик дүйнөдөн өтүп кеткен. Анын укугу Кыргызстанда бир эле басмаканада бар. Мына Дайыр Атакулович отурат. Бул жерде бүт Кыргызстандагы басмаканачылардын баардыгы каршы чыгышты. Билим берүү министрлигинин алдындагы академиянын башчысы каршы чыкты министрге. Книжный палатанын өкмөт дайындаган башчысы каршы чыкты. А бирок министр өзүн билемдик кылды дагы Арабаевден академиктерден өткөрүп алып туруп анан тендерге чыгарып койду. Мына сиз жакшылап уксаңыз, силер ГРСте эмне кылдыңыздар? Гарси Пасаулус менен Мулбауэрди эмне кылдыңар? Мулбауэрлердин биз ас берсек тигилер көп берди деп кылмыш ишин козгоп, Шайкоаны жумуштан алдыңар. Идрис Кадыркуловду кызматтан кетиргенге мажбурладыңар. А бирок Бишкек шаардык соту Гарси Пасаулусту жеңүүчү деп табып койду. Эми эмне кылыш керек? Эми Шайко менен Кадыркуловду алып келгиле кайта ордуна. Тигилер сот кайта ордуна алып келбеди, Гарси Пасаулус утту дебеди. Мына башкы прокуратура кылган иши. Бул жерде тендерге 2 компания катышып атат. Аркус, анан кийин Print Express. Аркус берип атат 89 миллион. Print Express Кыргызстандык басмакана берип атат 57 миллион. Айырмасы 32 миллион сом. Кызыкчылыгы көрүнүп турбайбы? Кылмыш иши көрүнүп турбайбы? А силер сунуш берип атасыңар. Өкмөткө. А кылмыш иши козголуш керек да, бирде кызыкчылыгы ор коюп көрүнүп турбайбы? Мына ошо Print Expresстин башчысы айтып атат, эгер мага 45 миллион сом берсе, мен 1-класстан 10 класска чейин математика китебин басып берем дейт. Ошол даяр китептерди мен көрдүм. Ал китептердин наркы 150 сом турат. А 300 сомдон баланып атат. Билим берүү министрлигиндеги эң чоң коррупция бул окуу куралдарында. Мына акыркы 3 миллион долларга тендер жарыяладыңар. Ким утту? Вьетнам, Индия, Италия. Китептердин баары брак болду. Туурабы, урматтуу Билим берүү министрлигинин жетекчилери? Туурабы? Туура, мына башкардын. А эми ушу Вьетнам бизге китеп басып берип атпайбы? Орустар жазып берип атат. А Кыргыздын академик Билим берүү министрлиги эмне четтен калдыңар силер? Орустун Моро кайтыш болуп кеткен ошонун китебин математикасын. А Кыргызстан Бекбоевдин китеби бар да, математика. Каныбек Абдулвасич жакшы билесиз, аны казактар окуп атат. Кыргыздын математик окумуштуусун китебин казактар окуу куралы катары пайдаланып атат, а кыргыздар Орусиянын окуу куралдарын окуп атат. Анан сатып алып атабыз. Коррупция бар бекен? Мына башкы прокуратура коррупция менен күрөшсөң, ошол менен күрөшпөйсүңөр. Сунуш бердик дейсиңер, кантип сунуш бересиңер силер? Байкуштарды камап атпайсыңар. Бу жерде 32 миллион сом айырма болуп атат. 3 миллион долларга китептерди чыгарды Вьетнам. Индия утуп алды тендерди. Вьетнамга субпайдратка берди, Вьетнам басып Кыргызстанга берди 1 жылда. Келген китептер бар брак. Азыр Билим берүү министрлигинин мектептин директору айтты, ошол жана жерлердин баарын жапкылап атат, каталардын баарын. Кайчы менен 40 кылып атат. Мына коррупция. Каныбек Абдулваситович, мен сизге палатада айткам, сиздин ал жерде бир 2 немеңиз бар. Кеңешчи келет өздөрү, эртең бүсү барат бош керек сизге. Мындай иштер бар депчи. Билет алда күлүп атпай жаныңыздагы.
Ошол экөөнү тең билет. Алардын аты жөнү чыккан. Тендердин башында ошол экөө отурат. Мына мен учкунда генеральный директор болуп турганда мына Дайыр Атакулович отурат. Мыкырчандын Армениянын окумуштусунун китебин чыгарыптыр, ошол кездеги билим берүү министрлиги. Анан мага кат келди, 11 миллион сом акча төлөп бердик. Армениянын окумуш математика китебин жазган Мыкырчанга. Авторский гонорар. Көрсөк китептин баардыгын басып чыгарарда, бу жерде кызыкчылыктын баардыгы автордун гонорарда жатат. Жана тендер деген тең бер деген ошол жерде жатат. Ал үйүндө жатып алып туруп, кыргыздар ошо уруксат берип койгондугу үчүн ошо жарым акча 11 миллион сом акча алып атпайбы. Мына ушул боюнча мен какшалоо келип атам коштот. Анан Каныбек Абдыбаситович мындай бар да, илгери мектеп басмаканасы деген бар болчу, туурабы? Мектепте окуу куралдары бар, ошо мектеп басмаканасы болчу. Учкун турбайбы? Китептин баарын ошол жактан 150 сомдон бастырганча силер 300 сомдон сатып алып атпайсыңарбы? Эки китептин ордуна бир китеп алып атпайсыңарбы? Анан бизге отчет берип атасыңар, 84% окуу куралдары менен камсыз болду депчи. Ушул коррупцияны жоюңузчу, Каныбек Абдыбаситович. Ушул жаатта мына Дайыр Атакулович отурат. Келип сизге түшүндүрүп айтып берет. Кимдер лобби кылып жүргөнү, кимдер хобби кылып жүргөнү бар. Бул жем болуп калды. Министр келди, ошол жерге сайылат. Окуу куралдар. Анткени окуу куралдар бюджеттен акча берилет, анан эл аралык уюмдардан 12 миллион доллар келген окуу куралдарына. Мына 3 миллион долларын Вьетнам утуп алды, Иран менен. Уялбайсызбы? Вьетнам китепти басып берип атса, акчабызды Кения басып берип атса, өзүбүздүн улуттук басмаканада эчтекеси жок турабыз. Өкмөт бул жаатынан так иш алып барбай койду. Бир мамлекеттик басмаканасы жок. 4-5 жолу айтты Мухаммедкалый Дүйшөкөчкө. Ушул гознак түзө албайбызбы биз? Паспортубуз Молдавияда, акциздик банка Белоруссияда. Бет ушул мына Алазимовичтер жакшы өтүп, мына ушул жаатында окуу куралдары боюнча бир чоңураак иш алып барсаңыз, ушул жана коррупцияны токтотуңуз. Билим берүү боюнча бар бу жерде. Балдар бакчасы бар, мектептер бар. Ал билим берүү министрине башы бетти. Ал кайда келдиби? Берди. Кана? Жо начальнигин сурап атам. Урматтуу Ырыскелди Чынөкүч, ал киши отпускага чыгып, анын орун басары келди бияка. Эмгек өргүсүндө Биз эртеден 2 сааттан ашык балбак зарлык боюнча билим берүү министринин көйгөйлөрүн чукудук. Сиз 1,5 саат соткаңыз чукудуңуз. Мен көрүп отурдум да ушул жерден. Сиз кошумча баяндама менен чыгышыңыз керек болчу. Чыккан жоксуз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы бар. 23-сентябрда 30 жылдыгын белгилеген жатабыз. Мамлекеттик деңгээлде. Мындан 3 жыл мурун ошол сиздин департаменттин башчысынын кызмат орду каралсын деп чечим чыгарганбыз. Каралган жок. Ал мамлекеттик тилде сүйлөй албайт. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын 9-чы беренеси кимге керек анда? 8-чи беренеси кимге керек? Мамлекет башчысы, төрага, премьер-министр, Конституциялык соттун ошол гана билиш керекпи? Бишкек шаарында билим берүү көйгөй көп да. Эч аракет жок да. Мугалимдерге чайпай, окуучуларга вайпай. Башка ишти кылган жоксуңар. Коррупция. Кезек күтмөй. Бир дагы кошумча баяндама чыга айткан жоксуз. Бул көйгөйлөрмүш. Мен сунушум фракциянын чечимине билим берүү министрлиги окуу куралдарын чыгаруу боюнча саясатты кайра өзүнүн колуна алсын. Мурунку мектеп басмасын кайра калыбына келтирүү боюнча аракеттерди көрсүн. Ушул сунушту кошуп коён, ошо учкундун базасында кыласыңарбы, гознактын базасында кыласыңарбы, өкмөт муну чечиш керек. Коррупцияны ушинтип токтотот. Болбосо кете берет. Ушул сунушту киргизем.